Англия оқу долбоору англис тил баштоочулар үчүн белгилүү артикль the. Демек, биринчиден окуу жолунан баштайлык. Эгерде транскрипциясын карасак, төмөнкү the деген добушту берип жатат. Жана төмөнкү белги бул адамдын эки тишинин ортосунда тилдин the деген тамганын же добуштун айтылышын the деп өзгөртөт. Жана the менен the тамгаларынын айырмасын угуп койсоң, биринчи the кетет. The. Экинчиде шул тилди тиштердин арасына коюп the. Бираз жабырыраак жана төмөн угулат экен. Эми кайсы учурда колдонот экен? Демек, бакыт менен жолдош бизге жардам берет экен. Демек, алар 3 терезени көрүп жатышат. Демек, бакыт, can you open the window? Сен терезени ача аласың? Жана бул учурда бакытка негизи баары бир кайсы терезени жолдошко ачууга сунуштаган. Балким бакыт ойлоп жатат. Кайсы терезени ачса, ошону ача берсин. Кайсы терезе белгисиз болгондуктан биз белгисиз артиклин колдонот экенбиз. Ал эми ошол эле учурда экинчи мисалды алып, эгерде бизде белгилүү бир терезе жөнүндө сөз болуп жатса, can you open the window болмок. Эмнеге дегенде, кайсы терезе жөнүндө сөз болуп жатары белгилүү, ошондуктан биз белгилүү артиклин колдонот экенбиз. Анда эмесе муну биз төмөнкүдө белгилеп алабыз. Дагы бир мисалды келтирсем, I've got a book. Менде китеп бар. Жана өткөн сабактарда мен түшүнгөндөй, ушул a артикле которулбаса да, төмөнкү сөз менен кандайдыр бир деген сөз менен алмаштырып койсо болот. Менде кандайдыр бир китеп бар. Бирок кыргыз тилинде менде китеп бар деп эле койсо болот. Ал эми кандайдыр бир белгилүү китеп жөнүндө сөз болуп жатканда, мисалы, көчө сатып алган китебим кызыктуу экен. Жана бул жерде кандай китеп жөнүндө сөз болуп жатары анык. Демек, англис тилинде the book I bought yesterday is interesting. Кайсы китеп жөнүндө сөз болуп жатат? Көчө сатып алган китеп жөнүндө. Демек, бул учурда кандайдыр бир белгилүү китеп жөнүндө болгондуктан биз белгилүү артиклин колдонот экенбиз. Анда эмесе мисал менен иштеп көрөлүк. Биринчи көнүгүүбүз бул сен абдан чарчагандай көрүнөсүң, сага эс алуу күн керек деп айтып жатат. Жана кайсыны бул жерге коебуз? Бизде белгисиз an жана белгисиз t көптүк сандагы белгисиз жардамчы сөзүбүз some. Алардын кайсынысын ушул жерге туура келет экенин силер өзүңөр дептер алып алып, төмөнкүдөй жазып алсаңар болот. Мисалы, 1 a деп. Биз болсо улантабыз. Экинчи мисалыбыз. Асел каякта? Where is Асел? She is in бирдеке garden. Ал бакчада дейт. Төмөнкү артиклдердин бирин коебуз. Эмки мисалыбыз. Асан жөнүндө экен. Демек, Асан is funny person. Асан кызыктуу адам, же күлкүнүчтүү десе болот. You should get to know him. Аны менен таанышсаңчы, кайрадан тиешелүү вариантты тандайбыз. Анда эмки мисалыбыз. Excuse me, кечиресиң. Can you tell me how to get to кандайдыр бир артикль city center? Шаардын борборуна кандай жетсем болот? Эгерде артикль коюлбаса, анда жөн эле сызыкты чийип коесуңар. Мисалы, 4-чү сүйлөмдө эчтеке коюлбаса, артикль жана жардамчы сөздөр, анда жөн эле төмөнкүдөй сызыкчаны коюп койсуңар. Биз болсо улантабыз. Meal, тамак. Shall we go out for a meal this evening?
кечинде тамакка бир жака барып келелик деп сурап жатат. Варианттарды тандайбыз. Анда эгерде жазып даяр болсоңор, биз текшерип көрөлүк. Жок дегенде мен өзүм текшерип, варианттарымды көрсөтүп көрөйүн. Демек, биринчи вариантыбыз бул жерде зататочкого көңүл бурабыз. Бул деген эс алуу күн. Жана эң биринчи суроо бул эс алуу күндөрдү санаса болот бекен. Мисалы 1, 2, 3 эс алуу күндөр. Анда биз сам деген вариантты чийип салсак болот. Анткени бул зататоч жеке формасында турат. Экинчиден, ушул зататочубуз кайсы үндүү же үнсүз тамгадан башталабы? H тамгабыз үнсүз тамга, ошондуктан биз AN вариантын чийип салсак болот. Жана эң соңгусуна бул белгилүүбү эс алуу күн же жалпысынан эс алуу күндөр жөнүндө сөз болуп жатабы? Мисалы, белгилүү күндөрдүн кайсы? Эгемендүүлүк күнү 31 август жөнүндө сөз болуп жатабы? Менимче жок. Ошондуктан биз белгисиз артиклди колдонобуз. Анткени бул кандайдыр бир белгисиз эс алуу күн жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, мен A деген вариантты тандамак элем. Достор, силер болсо кандай жаздыңар? Өзүңөрдүн варианттарын текшеребиз. Биз болсо андан соң улантмакчыбыз. Where is Asil? Asil кайда? She is in garden. Ал бакчада. Демек, биринчиден төмөнкү суроону сурайбыз. Саноого мүмкүнбү же саноого мүмкүн эмес? Бизде garden'ден сөз болчу. Жана бул учурда бир бакча, эки бакча деп санасак болот деп ойлойм. Улантабыз. Демек, бул саны жекеби же көптү? Кайрадан garden деген, бакча деген жеке санында турат. Улантабыз. Кезектеги сурообуз кандайдыр бир белгилүү бакчабы же кандайдыр бир жалпысынан бакча жөнүндө сөз болуп жатабы? Муну биз сүйлөмдүн ичинен билсек болот. Кайда Асел деп сурап жатат жана Асел бакчада дейт. Демек, бул кандайдыр бир белгилүү бакча болуш керек. Жыйынтыктарга чыгам. Демек, ооба дегенде бизге белгилүү бакча жөнүндө сөз айтканда мен төмөнкү С вариантын тандамакчымын. Бул сабактын соңуна чыктык. Тиешелүү көмөгү жана жардамчы окуу жабдыктарын биздин сайтыбыздан таба алсаңар болот. Ак билим чекит KG. Эмки сабакка чейин саламатта туруңар.